Рахмат. Тура айтып кеттіңіз. Біз дагы ушул мыйзамды колдоо иретинде чийки болуп калбасын, бышыкталып чыксын деп, атайын комитеттен мөөнөтүн узартып, мына сиздерди чогултуп отурабыз. Бул жердеги айтылган сөздөрдүн баардыгы ушул биргеликте биздин ушул кыргыз медицинасыны, ошонун ичинде эле ушул дары-дармектерди камсыздоо боюнча жеткиликтүү иш алып барайлы деген гана ой. Азыркы кээ бир жерлерде мындай чындыкты айтсак, кээ бирлерге мындай катуу тийип кетти окшойт. Мен эмнени айтсам, анын баардыгы бүгүн биздин элдин көйгөйүн айттым. Себеби мен элдин көйгөйүн айтканга милдеттүүмүн. Эл мени ошондуктан ушул жака шайлап жөнөткөн. Бул жерде мен 1-2 компанияны коргой албасам дагы элдин саламаттыгыны, элибиздин ден соолугуну коргой алам. Ага милдеттүүмүн. Ошондуктан анча-мынча чындыкты айтканга чычалабастан угуп, сиздер дагы ушул алган жүргүзгөн ишиңиздерди так жана ошол элдин саламаттыгы үчүн жумшаңыздар. Баарыңыздарга келип ушинтип катышып бергениңиздерге рахмат. Буюрса бул мыйзамда сиздер айткан сунуштар, жогорудагы суроктору боюнча 30-жылга жылдыруу же болбосо Мариям Кадыркулдун айткандай бессрочный жылдыргандай сунуштарды карап, кайсы сунуш көбүрөөк болсо, ошону колдойбуз. Баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Парламенттик угуу жабык деп жарыялайм.